Assalamu alaikum taqsir. Men suroom tömönчө. Men yaşım 18'de. Jumuş izdep işteyin desem, uydagiler karşı bolup jatat. Emne kılsam bolot? Özüm iştep akça tapkım kelet. Menin oyumca şol garındaşlarыбыздан okşoyt dep koydum. Egerde sizdin uy бүлөңүздө, men oyumca kız ата-энеңиз багып жаткан болгон болсо, сизге зарыл нерсени берип жаткан болгон болсо, бул өтө жакшы нерсе. Sizde atağınız, apağınız jaman görgöndүгүнөн, ушул кызыбызга күн көрсөтпөйлү деп душмандыкты каалагандыгы үчүн эмес, балким сиздин абириңизди, намысыңызды, назиктигиңизди сактайлы, этият кылып турайлык. Бул кыз аманат. Кызыбыздын кичине акча деп келечегини талкалап койбойлук, үй бүлөсүн талкалап койбойлук, жаман сөзгө калбайлы деп сиздин келечегиңизди, үй бүлөңүздү, намысыңызды, назиктигиңизди сактайлы деп аракет кылып жаткандыгы. Эгер ата-энеңиз багып жаткан болсо, зарыл нерсени берип жаткан болсо, мындан өткөн жакшы нерсе барбы? Үйдө апаңызга жардам бериңиз, үйдүн тиричилигин кылыңыз. Азыр окуйм деген болсоңуз, телефондон эле окусаңыз болот. Онлайн окуулар бар, курстар бар. Тигүүчүлүктү үйрөнө бериң, тамак жасаганды үйрөнө бериң, тилдерди үйрөнө бериң, араб тилин, англис тилин, кытай тилин, корей тилин окуйм десеңиз, шулардын баардыгын интернеттен деле окуп үйрөнө берсеңиз болот. Бул сиздин ата-энеңиздин сизге душмандыгы эмес, балким сизге жакшылыкты каалап жаткандыгы. Ал эми эркек болсоңуз, мен оюмча ата-энеңиз тыйбайт.